Барыңыздарга салам. Биз кайрадан Айдана Tech Talk рубрикасын улантуудабыз. Бүгүнкү күндүн коногу Зарем айым. Атайын Калифорниядан чыгып жатат. Зарем айым өзүнүн тажрыйбасы менен, өзү басып өткөн жолу менен бөлүшмөкчү. Эки бала менен кантип карьера курса болот, жаш апа болуп туруп, кантип үй бүлөнү да, карьераны да чогуу алып кетсе болот, кандай сырларды колдонот, эмнелерди колдонот, ошонун баарын Зарема өзү айтып бермекчи. Саламатсызбы, Зарема? Аябай кубанычтабыз бүгүнкү рубрикага келип, ошо опытыңыз менен бөлүшүп бергениңиз үчүн. Саламатсыңарбы? Бул биринчи видеом болот окшойт. Сен менен өзүмдүн опытым менен бөлүшкөнгө бир аз толкунданып жатам. Бирок бөлүшкөнгө даярмын. Рахмат сизге. Башында эле сиз өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, кайсыл жерде иштейсиз, канча балаңыз бар? Мен Калифорнияга келгеним 8 жыл болду. Апрелдин аягында 2012 келгем, ошо ровно 8 жыл болду. Азыр 2 балам бар. Бирөөсү 3кө чыгайын деп калды, бирөөсү 1ге чыгайын деп калды. Карьерамды Америкага келери менен баштагам. Ошо 8 жыл болуп калды. Ошо тармакта иштеп жатканым, IT тармагында иштеп жатканым. Мен QA инженермин. QA инженер мындай тил менен айтканда бул текшерүүчү, программаларды текшерип, башка юзерлерге, колдонуучуларга жибергичекти мен текшерем, баарын текшерип чыгам. Эгер эч жагында ошибка же сынган нерсеси болбосо, анан биз силерге, колдонуучуларга жиберебиз. Аябай кызыктуу. Негизи эле азыр кайсы компанияда иштеп жатасыз? Кандай командалар менен иштейсиз? Мындай түшүнүктүү, жалпак тилде сөз менен айтканда ушул жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, сиз ошо багытыңыз жөнүндө. Мен азыр Mercari деген компанияда иштейм. Бул Жапон компаниясы. Стартап десек болот да, бирок ал ушунча бат-баттан өнүгүп кетип, азыр 1800 иштейт аякта. Японияда алардын дагы ар кандай тармактары бар, бирок Америкадагы тармагы бул өзүңдүн үйүңдөгү оокатыңды саткан сайт, как eBay сыяктуу, өзүңдүн эле колдонгон оокатыңды же бирөөнү колдонбай калсаң, анан ошон үчүн бирөөгө бербей, ошо сатып, ошентип акча алсаң болот да. Аябай сонун, кызыктуу. Негизи эле IT сиздин канчанчы кесибиңиз? Буга чейинки кандай болгон? Мен IT көп кесип менен өттүм, мындай айтканда. Мен БГУда журналистикада окучумун. Анан окуп жүргөндө иштей баштагам, официант болуп иштедим. Анан Россияга көчүп кеттик, үй бүлөбүз менен, ата-эне менен. Анан Россияга биринчи барганда бир аз өзүмдү тапкачакты көп убакыт өттү. Аяктан үй жыйнадым, аяктан подъезд жуудум. Анан продавец болуп иштедим. Мындай айтканда, андан кийин айтыга өттүм. Аябай жакшы нерсени айттыңыз. Бул сиз өзүңүздүн примериңизде катарында айтасыз, что ар бир кесиптин ээси, кайсы кесипте болбоңуз, эгерде туура максат коюп, туура багытка барсаңыз, жакшы айтыны үйрөнүп кете алса болот деп. Буга чейин сиз толтура жолдорду басып өтүптүрсүз. Аябай. Ооба, чынын айтсам, мен Россияга келгенде биз өзүбүздү аябай ылдый коет экенбиз да. Россияга барганда орустар аябай болот экен, россиялыктар. Анан ошолорду көрүп эле, анан биз деген басынып элеп, анан эң ылдый жумуштарга барат экенбиз да. Анан
ошону мен Россияда 2 жыл жашадым. Ошонун ичинде биринчи убакта тоже как бы атамдар, үйдөгүлөр, атам строительный компанияда иштеп калып, анан ошол жерден кыргыздарга көп жардам беришти, жумуш тапкангачы. Анан ошентип мен дагы подъезд жуп калдым да. Атамдын аркасынанчы. Анан подъезд жуп атып, анан аябай ардандым, ыйлагым келди. Неге мен деген подъезд жушум керек депчи, мен эмне ушуну эле кыла аламбы деп. Анан ар кандай издендим. Анан ошол убакта мен өзүмдүн азыркы жолдошум менен көптөн бери турчетип жүргөнбүз, мындай айтсам. Анан Америкага келдим анын аркасынан. Анан Калифорнияга келгенде сразу Силиконовая долинага келдим. Анан ал мага айтты, Силиконовая долинада болгондон кийин сен деген бияктан өзүңдү табыш үчүн айтиге барышың керек. Анткени айтиде запрос көп, мындайча айтканда. Анан ошентип айтиге барып баштап кеттим да. Аны көп деле түшүнгөн жокмун. Чынын айтсам, мен өсүп келатканда менин компьютерим жок болчу. Компьютер менен кантип колдонууну билчү эмесмин. Мындай айтканда. Анан ошо бияка келип менин бир кыз менен таанышып, жакшы дос болуп калдык. Анан эмне кыларын билбей, аябай эригип атканда ошо дос кызым айтты, мен компьютерный школада окуйм, ошого сен да барып көр деп. Анан бардым аяка. Биринчи убакта аябай оор болду, анткени мен тилим да жакшы эмес болчу. Тилден кийин анан алардын техникалык терминдер менен сүйлөгөндө мага аябай түшүнүктүү болгон жок да. Анан көбүнчө эле Google переводчик менен эле переводить этип отурчумун. Ошентип бир 3 ай өттү да. 3 ай өттү, экзамендерди берип бербей чыгып, эптеп бүтүрдүм. Анан сертификат алдым. Анан сертификат алып күйөөмөн сурап атпаймынбы? Мен түшүнгөн жокмун, тиги бул quality assurance деген эмне десем, анан күйөөм чынында элеби депчи, сен 3 ай эмне кылып жүрдүң деп. Анткени биринчи эле Америкага келгенде жаңы чөйрө, жаңы жашоо, жаңы тил, ага көнелек деле жаңы окуу, жаңы тармак болуп калып, менин отказ бердим, мындай айткандачы. Мен эчтеке информацияны кабыл алган жок, кабыл албай атты. Аябай катуу стресс болдум. Адаптация болуш негизи кыйын го, башка мамлекетке келип ошо адаптациясы жок эле, сразу эле баштап кеткенде мен мага даяр эмес болчу да, мындай айтканда. Анан даже издендим, тиги мээң иштебесе эмне кылыш керек депчи. Google'дан издесем медитация жакшы деди. Анан медитация кыла баштагандан кийин анан башындагы информация кичине өзүнүн полкаларына түшө баштады да, мындай айтканда. Анан кайра жумушка, кайра ошол эле окуган жериме кайра бардым, мен дагы окуйнчу депчи. Анан биринчи эле киргенде, биринчи эле сабактан баарын түшүнө баштадым да, мындай лампочкам жарылды да. Анан апей, мен буну биле турбайм, муну түшүнө турбайм, ушундай эле депчи. Анан ошентип эле бир ай өтпөй эле практикага барып калдым. Собеседованияда бир 20 кишилердин арасынан бир 5-6 киши өттү го дейм, ошонун арасына мен да түшүп калдым да. Бул игровая компания болчу, алар приложение игры телефонду жасашчы. Анан аяка түшүп калдым. Анан башында кыйналдым, англисче мынтип өзүмдүн оюмду айта албайчы. Анан американец балдар бар болчу жанымда. Анан алардан сурап эле, кантип ойлойсуң, муну мындай кылсам болот, тигиндей кылсак болобу деп. Анан жанагы совещанияларга, митингке барганда дагы мындай англисче билбесем деле өзүмдүн оюмду айта алчумун да. Муну мынтсек жакшы болмок, муну тигинтсек жакшы болмок депчи. Анан ошо менеджер жактырды окшойт да ошонучу. Анан неме бүткөндөн кийин, практика бүткөндөн кийин аны мени алып калды. Ошо бир 5-6 кишинин арасынан мени эле алып калды да. Көбүнчөсү эле американецтер да бар болчу ичинде, мексиканецтер бар болчу ичинде, орустар бар болчу, бирок мени алып калды.
Анан ошентип менин карьерам башталып кетти. Андан кийин ар кандай компанияларда иштедим. Кичинекей компанияда, чоң компанияда иштедим. Facebook'та иштедим, Google'да иштедим. Анан азыр вот Mercari'де иштеп жүрөм. Аябай сонун. Негизи эле ушу IT багытына келип калыш үчүн сизге анда мындай айтканда жолдошуңуз чоң себепкер болуптур да. Жолдошуңуз көрсөтүп, билбей эле келип калыптырсыз, бул жерден өзүңүздүн призванияңызды таптык десек болот. Ооба, биякта менин күйөөмдүн иши чоң болду. Анткени ал жөн эле мындай сабакка алып барып эмес, ал менен досконально чогуу отуруп, окуп, чогуу отуруп, даярданып, биз биринчи собеседование болорду, биринчи жумушка аларда экөөбүз бир 2 саат эшикте басып жүрүп, ал мага суроо берет, мен отвечаю да, мындай жооп берем. Суроо берет, жооп берем. Ошентип жүрдүк. Анан биринчи убакытта жумуш издегенде кээде стресс болчумун. Ал магачы стресс болбо. 100 жумушка резюмеңди жиберсең, ошол жерден 20 сага жазат, 20дан 5 чалат, 5ден 3 менен собеседование алсаң, бирөөсү сени алат депчи. Анан ошондой практика эле кылдым. Анан ошентип анан өзүмдү таап кеттим да, айти тармагында, мындай айтканда. Мен деле негизи ошондой болгон. Америкага жаңы келип 2-3 жыл окуп, уже англис тилимин көтөрүп калгандан кийин ошо IT деген кандай десем, бренд эме башталды да, ошо IT тренд болуп баштады, окуш керек. Анан мен азыркы жолдошум анда еще пареньим болчу, сүйлөшүп анан ойлоп калдык, окуш керек деп. Анан мен айткам, мен анда жумушум жакшы болчу, бир кассада иштечүмүн. Айтып аткам, сен биринчи оку, жаңы үйлөнөбүз деп жатканбыз. Сен биринчи оку, анан эгерде аябай жакшы болуп кетсе, мен окуйм деп, мындай. Мен өзүмдү эч IT багытында иштеген бир адис катары көрө албачумун да. Эми ойлочумун, бул мен үчүн эмес болуш керек. Менде деле ошо баягы бизде айтылган стереотиптей эме калыпталган, программисттер аябай бир гик адамдар, укмуштуу, бир математиканы чаккан, алгоритмдерди билген, прям логикасы күчтүү адам болуш керек деп. Анан мен мектепте негизи математикадан аябай жакшы окучумун, бирок эч эле өзүмдү ошол жактан элестете албачумун. Кыргызстанда мен болсо экономический факультетти аяктагам, бухучет аудит анализов кафедрасын. Менде баягы мектепте ушундай бир стереотип болгон экен: математиканы жакшы билесиңби? Барып прямиком сразу эле бухгалтер болушуң керек, математик болушуң керек деген. Эч кандай ой болбоптур да, ошо информационный технология деген өзүнчө бир багыт бар, ошол жакта да сынап көрсөм болот деп. Анан жолдошум окуп, жумушка кирип иштеп калды эле. Анан мени конференцияларга чакырып, Women in Tech деген ар жактарга чакырып баштап, анан кызыгуу башталып, сиздикинде анан өзүмдү сынап көрүүнү чечкем мен дагы. Мен да окуп көрөт окшоймун, мен да өзүмдү сынап көрөт окшойм, балким болуп калат деп. Окудум, окуп бүткөндөн кийин стажировкага тияка бардым, бул компанияда иштедим. Ошентип жүрүп эле мен дагы кызыгып, ITге кантип аралашып калганымды өзүм деле байкабай калдым. Көрсө бул аябай кызыктуу бир кесиптердин бири экен дейм да. Анан өнүкүп өскөнгө аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Именно ошол багытта баягы ар күнү ар кандай проекттерди жасайсың, проекттер алмашкан сайын сендеги билим алмашат. Күнүмкү жашоодо практиканы колдонуп, жаңылануу менен алек болгон адамдарга аябай жакшы экен да. Сиз да туура айтасыз. Ооба. Анан азыр менин оюмча, эгер менде убакыт болсо, ошол кезде убакыт болсо, же мындай доступный тил менен объяснять эткен бир адам болсо, IT деген эмне, кандай болот, кандай тармактары бар, ошол информацияга мага жетиштүү болгон жок да. Анткени келип эле анан бири көргөн, биринчи эле уккан мектепке барып эле окуй баштадым да, мындай айтканда. Анан азыр өкүнбөйм, бирок деген ойлойм да, эгер менде информация болгондо мен башка багытты алат элем депчи. Анан дагы эле менде ошо отурат да, мен ITде туура тармактамын, бирок ошо өзүм каалаган специальностьти алган жокмун да.
Бирок мен IT тармагында уже QA'да уже 8 жыл болду. 8 жылдан бери иштеп жүрөм. Ар кандай компанияларда иштедим. Бирок өзүмдү азыр турган жеримде көрбөйм, мындай айтканда. Анан ошон үчүн ITге өзүн издеп жүргөндөргө совет берет элем да, бир эле тармакты карай бербей, биринчи көргөнгө эле ошого эле окуй бербей, кичине изилдеп көрүшсө депчи. Бирок с одной стороны, бирок экинчиден программирование именно тил билүү, программирование тилин билүү ал ар бир IT тармакта кереги тиет. Эгер билбей атсаңар, каяка өзүңөрдү кайсы тармакка барайын десеңер, ошо программированиядан баштасаңар деп өзүм совет берет элем да. Туура айтасыз. Сиздин аябай кандай десем, бир жөнтөлөө опытыңыз бар экен, тажрыйбаңыз бар экен. Чоң гигант компанияларда да иштеп көрүпсүз, стартап компанияларда да иштеп көрүпсүз. Негизи эле ошо ар бир адамдын кыялында болуш керек деп ойлойм, ошондой чоң гигант компанияларда иштеп көрүү. Google'да, Facebook иштегендин сыры эмнеде? Мен Facebook'ka, мен Facebook'ka 2 жолу иштедим. Биринчи жолу мен PlayStation'da иштегем. PlayStation'da иштеп жүрүп, анан Oculus'тан мага жазып калышты, собеседованияга кел деп. Oculus ошол Facebook'тун бир проекти эле да. Ошо анан Oculus'та иштедим. Аябай интересный эле, башка аябай акылдуу адамдар менен, аябай кызыктуу адамдар менен иштеген аябай жакты мага. Бирок баары бир деле Facebook'тун өзүндө иштесем деген бир максат бар болчу да, мындай айтканда. Анан ошентип жүрүп, бирок ошол убакта мен кызыгып аткан убакта ачык вакансиялар жок болчу. Анан Google'га чакырып калды, Google'га бардым. Ал жерде бир эле ай иштеп жатканда менде Facebook'тан жазып калышты. Facebook'та вакансия бар ачык, көрбөйсүңбү деп. Анан өтүп кеттим. Анан Facebook'та калып калдым, мындай айтканда. Google'да ошо бир эле ай иштедим да. Бирок ошо анан Facebook'та мага эмнеси жакты? Бул мындайча англисче айтканда community oriented компания да. Алар канча бир 50 миңден ашык сотрудниктери бар. Ошолордун ичинде ар бирөө өзүнүн интереси боюнча адамдарды оңой эле таба алса болот да. Допустим, мен азыр Рамазан айы, ошо Рамазан айында Facebook'тун мусулмандары тиги ооза чуру кылып, же болбосо Рамазан айы башталарда календарь таратып, ошолорго мен дагы волонтер болуп даярдашып, ошол мага жакчы да. Независимо ты какой ты человек, какой ты культуры, өзүңдүн душаңа жарактуу адамдарды бат эле таба аласың да. Ошол абдан жакты. Анан проекттерим аябай жакчы. Анан бирок өскүм келди дальше. Анткени мен ошол иштеп аткан тармакта, чтобы өйдө дагы бир өйдө жылыш үчүн башка дагы нерселер требоваться этчи да, мындай айткандачы. Биринчиси бакалавриат нужен был. Мен болсо БГУну бүтпөй, Россияга кетип, Россиядан да окуй баштап, анан кайра Америкага келгем да, бакалавриатым менин жок болчу. Анан кайра окууга тапшырып, анан азыр өзүмдүн квалификациямды көтөрүп атам, бирок буйруганын көрөбүз, кандай болот. Бирок ушу Facebook'та иштеген опытым мага абдан жакты. Анан Facebook'тан өзүмдүн каалоом менен кеттим, анткени мен дагы навык алайын деп, анан кайра буюрса келем деп. Ошол бирок азыркы иштеген компаниямда мага аябай жагат. Аябай умный люди. Мен азыр көбүнчө маркетинг менен, анан программисттер менен иштейм. Аябай жакшы.
Негизи эле ушу жаңы айтиге аралашып жаткан кыз балдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Көптөр ойлошот, сразу эле мен гигант компанияны аракет кылып, ошо менин мотивациям болуш керек деп, баягы только ошол жака аракет кылышат да, ушу канча гигант компания болсо ошонун баарына жөнөтүп, артынан кууп. А кээ биркилер ойлошот, ушу стартап компаниялардан башташ керек, өзүмө көбүрөөк опыт топтош үчүн деген ойлорду айтат. Ошо жаңы баштап жаткандарга эмне деп айтмаксыз? Жаңы баштап жаткандарга мен кайсы жерден опыт ала турган болсоңор ошол жерде иштегиле. Мен дагы айтчумун дос кыздарыма, балдарыма кайсы жерде даже бесплатно болсо дагы опыт набирайтесь депчи. Анткени опытың жок сени эч жерге албайт. Особенно чоң компаниялар албайт. Эгер менде PlayStation'да иштеген опытым болбосо, мени Oculus'ка албайт болчу. Oculus'тагы немем жок болсо, навыкым жок болсо, Google'га албайт болчу. Анткени алардын баары бири-бирине тек related field, мындай айтканда өздөрүнө окшош приложенияларда иштедим. VR, виртуальная реальностьта. Анан Oculus'та иштеген үчүн, Oculus'та иштеп, анан Oculus менен Facebook бир компания үчүн ичиндеги инструменттери баары окшош. Мен уже Facebook'тун компаниясы кандай иштээрин билген үчүн мен кайра Facebook'ка орношууга жеңилдетилдим да, мындай айткандачы. Ошентип эле, бирок максатты чоң коюш керек, кичинекей кадамдар менен анан өйдө жүрсө болот да, мындай айтканда. Рахмат. Жаңы баштап жаткандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эмнени кылыш керек, эмнеден кылбаш керек, или эмнеден коркпош керек сыяктуу? Ар кандай тармакта иштедим азыркы убакытка келгечеки. Мен көп эле убакытты жөн коротуп турдум да, мындай айткандачы. Вот Россияда иштегенде мен Россияда вот интернет багыты ушунча развитый экенин билчү эмесмин. Даже билсем дагы өзүмдү ал жерде көрчү эмесмин. Эмнеге? Анткени биз деген Россияга мигрант болуп келдик. Анан биздин жол ушу биздин инструментибиз шыпыргы менен эле тряпка деп ошондой ой менен жүрчүм да. Анан бияка келип, анан окугандан кийин мен Новосибирскте жашадым, анан издей баштадым жөн эле ради интереса. Новосибирскте ушундай мен иштеген иштер бар бекен депчи. Издесем көбүнчөсү эле даже без опыта оказывается. Ошода анан деген изилдеп, каякта болбосоңор да, Кыргызстандабы, Россиядабы, азыр кайсы жерде болбосоңор да, ошо IT тармагын изилдеп көрсөңөр. Анткени IT тармагы бизге доступно, өзүбүздү мындай бир ограничение коюп коет экенбиз. Ошо ограниченияларды өзүбүз качан зона комфорттон чыккандан кийин анан жолдор ачыла баштайт экен. Ошентип ошондой бир совет берет элем да, зона комфорттон чыккандан коркпогула. Зона комфорттон чыгыш керек дебейсизби? Ийгилик жаратыш үчүн, алдыга жылыш үчүн. Ооба, анан ограничение койбош керек да өзүңөрчү. Мен ушундан башка эч нерсе кыла албайм деген. Анткени баарыбыз биз адамбыз. Баардык адамдай бирдей жаратылган Кудайдан. Азыр Кудайга шүгүр, информация бар, доступна баардык жерде. Телефон баарында бар, интернет баарында бар. Ошо интернеттен самостоятельно окуса деле болот. Финансыга эгер такалса да, эгер финансы менен мен окуй албайм десеңер, интернеттен самостоятельно YouTube'дан деле окуса болот. Аябай туура айттыңыз. Вот интернеттеги ачык булактар жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Сизге жаккан кайсы сайттар бар? Кайсы сайттарды мындай кеңеш берет элеңиз, колдонот элеңиз? Или колдоносуз азыркы күндө? Мен окуган сайттар көбүнчө эле англоязычный болуш керек да. Орусча сайттардан билбейт экен, бирок мага LinkedIn Learning аябай жакты. Анткени курстар аябай интересный экен. Мен буюрса ойдо максатым бар, карьерамды бир аз башка тармакка барганга, ошого бир убакыт табайын деп жатам. Ошо Coursera
Lynda.com, Code Academy, анан LinkedIn Udemy. Learning, LinkedIn Learning. Udemy да. Аябай жакшы. Негизи эле Анан YouTube, YouTube кандай болбосо да, YouTube YouTube. бесплатный сервис. YouTube'дан деле көп нерселер тапса болот. Эмне жөнүндө айтайын эмчилерсек. Билем, сиздин 2 балаңыз бар, айтып кеттиңиз. Карьера менен үй бүлөнү алып кетиш канчалык оорлук болуп жатат? Кандай плюстары, кандай минустары болуп жатат? Мен эч жеңил деп айта албайм. Мен бүгүн сенин интервьюңду көрдүм эле эртең менен, анан балдарым өзүнчө ойношот бири менен депчи. Биздики тескеринче. Биздин балдар азыр үйдөн иштеп жатабыз. Анан күйөөм дагы, мен да үйдөн иштеп атам. Анан балдарым постоянный внимание требовать ете беришет да. Ойноо, биз менен ойноо, мынтигин депчи. Кичинекей балам дагы 9 айлык балам более-менее спокойный. Улусу болсо постоянно ойноо, караба, тийбе, ичпе, жебе, отур, тур депчи. Анан алын приказы менен болуш керек да, мындай айтканда. Бирок менин компаниямда аябай колдошот, бүт баары. Жада калса CTO дагы мага кат жазып, сен жакшы элесиңби, балдарың кичинекей, кандай болуп атат деп сурайт. Бирок күйөөм экөөбүз биз бөлүшөбүз. Мен түшкө чейин иштейм, сен түштөн кийин иште деп, анан кээде балдарды уктатып коюп түндө иштейбиз. Мен ата-энем биз менен жашайт, бирок менин атам иштейт, апам жардам берет балдар менен, бирок ошентсе дагы балдарыбыз бизди издеп таап алышат каякта болсок да. Анан бирок бул чогуу алып кетүү болот да. Азыр кичине кыйналып атабыз, анткени балдарыбыз бир аз кичирээк, жашыраак. Чоңоюшат, ооба. Анан оңой эле болот деп ойлойм. Азырынча бир аз физически бизге кыйын болуп атат, анткени улусу да, кичүүсү дагы колдо көтөртөт. Биз көтөрүп эле жүрөбүз аларды. Анан бирок это возможно. Возможно, да. Менин чоң кызым эшик тыкылдатып атат, ачмага деп. Кыз болгон окшойт да. Угуп калды окшойт. Кыз болгондуктанбы, баягы кыздар атасына жакыныраак деп коет го. Сиздин улууңуз бала окшойт да, мамасик болот го балдар. Эки эркек да, меники улуум кыз да. Анан кыз болгон үчүнбү, баягы кыздар бышыгыраак болот деп коебу, чынбы дейм. Баягы кичинекейинен эле өзү менен өзү да, азыр деле шымын өзү кийип, тамагын өзү жеп, мен бүт өзүм кылам деп, мен уже чоң кызмын деп сүйлөп калат да. Анан атасына жакыныраак. Балким ошо атасына жакын болгон үчүн мага жеңилирээк болду деп да калам да. Эмне кылбасын атасына чуркап барат да. Ата кийгиз, ата жегиз, даже башка жакка бара турган болсо да, мен ошол жакка барам, мени алып кир, алып чык, мындай айтканда, мага эмизип эле койбосом буга чейин мени келип өтө эме кылбады, кыйнабады. Баягы внимание кылгысы келгенде келип кучактап, папа мен сени сүйөм деп калат. Анан бирок көп проблемасынын баарын problem solving менеджери мындай десем атасы да, атасынын кызы, атасы карайт, атасы уктатат. Ошол жагынан мага аябай жакшы жардам берди күйөөм дагы. Анан да, анысы жакшы болуптур. Балам болсо, балам жууш, ошо кызым эмне кылса жанында жүрө берет, анан мени сагынганда гана ыйлайт. Анда кучактап нериме отургузуп алып, иш кыла берсем да болот, нериме жатып тура берет. Анан бир саат кучактап, сылгап, өп, мынтип койсом анан өзүнө келет. Анан кайра өзүнүн иши менен кетет. Бирок убакыт өткөн сайын жеңилдеп калат деп мен дагы ойлойм. Карьера менен үй бүлөнү алып кетиш деп мен деле башында ойлогом, бул аябай невозможный нерсе го, кантип кылам эми. Тем более 2 бала болуп калды, брейк алышым керек, перерыв алыш керек деп. Бирок сиз айткандай колдоо менен, аракет менен бунун баары өткөрүп жиберсе болот экен. Ошого да
айтини көпчүлүк үчүн мынтип мактайт го. Бул плюс, тиги плюс бар, мындай жакшы, тигиндей жакшы деп. Сизге дагы мындай жакпаган жактары барбы? Жаккан, жакпаган жактары? Анткени мен билген көргөн эле жашоом IT болду да, Америкага көчүп келгенден кийинчи. Анан башка нерсени айта албайм. Бирок кандай плюсу — это акчасы. Акчасы Америкада жашаган кымбат, акчасы Кудайга шүгүр жетет бизге. Биз көбүнчөсү эле тааныштардан да айтып калышат, эмнеге сен аялсың, сен үйдө отурушуң керек, сен балдарың бар депчи. Анан мындай айтканда, эгер карай келсең, бизде аял үйдө отурган Америкада көп эле үй бүлөлөрдө мүмкүнчүлүк жок. Туура. Анткени Кыргызстанда бир 2-3 ай иштебей койсоң деле мындай жашоо жүрө берет. Бияктан 1-2 ай иштебей калсаң же ооруп калсаң, уже өтө эле кыйын боло баштайт. Анткени биякта налогдор бар, биякта ипотека бар, биякта көп нерселер бар. Страховкаларга төлөш керек, машиненин страховкаларына төлөш керек. Ошон үчүн бизде иштебей турган, бизде мындай айтсам, лакшери жашоо да. Ошо анан эмне жакпайт, жакпаган жерлери эмне? Мен кээде мынтчимин да, бир жерге бир жөн эле качып кетсем депчи. Где могу ушу мындай белка неме в колесе эле чуркап жүрө бересиң, ошо хотела оттуда выйти, немножко подышать. И обратно вернуться. Ошондой болуп калды го. Азырчы кичине бир аз үйдө отуруп, жашообузду бир аз акырындатып койду да. Ошо акырындатканда деле үйдө тиричилик, балдары бар, тиричилик, обязанности бар. Анан ошону балансировать эткен ар бир адамдын өзүнүн колунда да. Анан биз дагы ошону кантип балансировать этсек деп дагы эле ошону ойлонуп жатабыз, мындай айткандачы. Ошого стараемся, пытаемся, бирок идеалга жетиш үчүн өзүбүз бир аң сезимибизди оңдошубуз керек окшойт да, мындай айткандачы. Анан балдар менен да бир аз кыйыныраак. Туура айтасыз. Негизи эле идеалга жетиш үчүн мен ойлойм, бул мындай кыла албай турган нерсе го деп, идеальный нерсе жок деп айтчудай. Ар дайым бир кемчилик чыга берет. Ойлойбуз го, бир проблема келет, ошо проблеманы чечип алсам, жыргап калам да, эртеси башка проблема чыгат, башка көйгөй чыгат дегендей. Жашоо негизи ошо өнүгүү менен гана өтөт экен да, бири менен күрөшүп отуруп эле. Ооба, анан сен кандай кыйынчылыктар болду IT тармагында дегениң, это, наверное, эки нерсени айта кетсе болот. Эмнеге кыйын болду? Бирөөсү языковой барьер, анткени сразу эле англисчени үйрөнүп алган жокмун, сразу эле англисче сүйлөй баштаган жокмун. Түшүнүп, анан ошо түшүнгөн нерсеңди кайра айтып берүү кыйынга турду. Андан тышкары уже англисчени билип алгандан кийин деле биякта американецтердин культурасы башка, алар өздөрү көргөн кинолору, сериалдары бар. Анан алар бир тамаша айтса көпкө чейин түшүнбөй каласың, анткени алар өзүнүн бир өздөрүнүн юмору бар да. Өздөрүнүн юмору, анткени алар деген өсүп келатканда ошого бир жараша кинолор болсо биз көрбөгөн, ошон үчүн бир кээде мынтип түшүнбөй каласың да, мындай айткандачы. Менде деле болот, сүйлөп бир нерсени айтат, баардыгы каткырып күлөт, мен не догоняю да, эмне жөнүндө тамаша айтты, эмнени айтты да. Азыр көнүп калышты иштеген командамдагы. Сүйлөп айтып бүтөт, түшүнбөй, эмнени айтып атасың деп десем, бизде ушундай прикол бар да, аны түшүндүрүп бергенге аракет кылат. Анан деп калам. Туура айтасыз. Ооба. Анан экинчиси болсо, бул деген бул билим, технология да. Анткени бир эле IT тармагын изучать этип алып, мен билем деп барып, билем деп айтканга болбойт. Анткени бул глубокое знание. Анан мен өзүмдү мындай ойлодум да, 1-класска келгенде болдум. Ошо алфавитти үйрөнүп алып эле, анан кайра эле немеге киргизилгенде болдум да, компанияларга иштеп элечи.
И анан ошон үчүн анан ошо алфавитти жаттап, анан 1 класска барып, баары менен таанышып, сен булсуңбу, тиисиңби деп, анан 2 класска өтүп, анан кайра жаңы знанияларды алып ошентиш керек экен да. Анан айтидегилер баарын билет деген бул деген туура эмес да. Мен дагы ошентип ойлойм. Да, туура эмес нерсе. И анан деген мен Facebook'та иштеп жүргөндө көп киши жазчу да, там мен мындай кылайын, тигиндей кылайын дедим эле, кайсы программирование сенин компанияда колдонот, кайсы программированияны кылсам болот. Бул деген мага немедей болду да, мындайча айтканда тиги 8-класстын окуучусу 1-класстын окуучусунан бери домашний задание жасап берчи дегенде болду да, мындай айткандачы. И анан тармагым башка меники, мен программирование кылбаймын, мен тестирование кылам. Багытым башка, ошо бирок умтулганым бир нерсе ошо багытта өзүмдү өнүктүрүп, же ал багыт болбосо башка багытта IT багытында болсом деп ошону үмүт кылам. Анан Кудай буйрса ошого ашырганга аракет кылам. Туура айтасыз. Менден деле ошентип сурашат, анан мен да айтып калам. Мен билген нерседен билбеген нерсе аябай көп. Айрыкча ошо IT багытында. Мен бир IT бул океан сыяктуу болсо, мен бир көлчүк элемин депчи, кичинекей пруд. Ошо көлчүктөн акырындан сууларды топтоп жатам. Билгеним бул, бирок сиз айткандай, сизге кошулам, IT бул ушунчалык чоң жана аябай көп нерсени камтыган багыт экен. Бунун түйүнө жетип болбойт болуш керек. Океандын түйүнө жеткендей эле, жете албагандай эле айтинин деле түйүнө жетип бардык нерсени билип алыш мүмкүн эмес. Бирок мен ушуну угуп жаткандарга айткым келген нерсе, бир кесипти үйрөнсө болот. Бир кесиптин артынан түшүп, бир кесипти аркалап, ошо кесипти профессионалдуу уровеньде билип, ошо кесип аркылуу ийгиликтерди жаратса болот. Ошону көздөш керек деп айтмакмын да. Ооба, мен да ошону айтмакмын. Анан ошон үчүн мен айтиде өзүмдү көрбөйм, билбейм дегендерге просто силер багыттарын билбейсиңер да. Ошо айтинин ар кандай багыттарын изучать этип көрсөңөр, программированиядан башка ар кандай башка профессиялар бар, дизайнерлер бар, продукт менеджерлер бар, project менеджерлер бар, ар кандай нерселер бар. Азыр ошо менде көптөн бери кыздар жазып жатышкан, ушуну айтып берсеңиз депчи, анан бир жөн эле жазып ой келди да. 8 жылдан бери орусча, кыргызча, англисче бүт баары аралашып болуп атып, бирок өзүмдүн оюмду бир тилде айта албай калдым да. Ошо айта бериңиз, түшүнөбүз. Ошо мындай адамдарга, мен сыяктуу адамдарга, бир 10 жыл мурунку мен сыяктуу адамдарга доступно жалпак тил менен түшүндүрүп, да? Жалпак тил менен түшүндүрүп, программист деген ким, тестер деген ким, дизайнер деген ким, ошо объяснение бере алдым окшойт. Көбүнчөсү эле жазып калышты, түшүнүктүү болуп атат депчи. Сиз аябай туура кылыпсыз деп айтмакмын. Эмнеге дегенде, айтини мындай жакшы тил менен түшүндүрүп бериш үчүн бир нерсенин примердин основасында түшүндүргөн жакшы да. Мен иногда мен дагы ушуну айтып калам, бир машина сыяктуу деп делечи. Бул машинанын сырты, бул фронт-энд девелоперлер, ичиндеги инжин, там мотор сатырларын жасаган адамдар, бул бэк-энд девелоперлер, дизайнерлер буну кылат деп аябай жакшы пример болуптур. Негизи ушундай нерселер көп болсо дейм. Потому что IT багытында ар бир адамга орун табылат да. Коммуникациясы жакшы, бизнести жакшы түшүнгөн адамдарга сиз айткандай project менеджер, бизнес менеджер деген кесиптер бар да. IT-де дагы маркет кылган, бирөө аналитик кылган. Бизде ошондой мындай түшүнүк калган, IT-де эле койсо бардыгы бир кесип деп ойлойт. Или IT-де бир эле кесип бар деп ойлошот. Бул только код жазган адамдар депчи, баягы. Код жазган, анан компьютерди чийинчи удалять эткен адамдар, администраторлор или кодерлер, хакерлер деп ойлошот. Анан күлүп калам. IT багытында да иштесе болот, эгерде жакшылап ресерч кылып издеп көрсөңөр, код билбей туруп айтишник болгон адамдар бар.
Кодду эле билип, компьютерди биз силерден дагы хуже колдонгон айтишниктер бар. Компьютери бузулса көтөрүп келет, мен могу компьютерим иштебей атат, ичинде кодум калып калды депчи. Ошого изденгиле, көргүлө кандай багыттар бар. Ар бир адамга өзүнө кызыккан кесип бар да. Азыр бардык кесипти айтиге байланыштырса болот деп ойлойм да. Медицинаны эле, ошол эле экономика, ошол эле маркетинг, ошол эле архитектураны деле, дизайн, бардык нерсе азыр диджитал болуп, технологияга аралашып баратат. Аябай жакшы түшүндүрүпсүздөр, сиз айтпакмын. Ооба, анан ким билбегендерди бул өзүмдүн Instagram страничкамда түшүндүргөм, кто не в курсе. Мен мурда эч нерсе түшүндүрүп өзүмдүн ишим жөнүндө көп айтчу эмесмин, анткени балдар менен убактым жетишчү эмес да. Бирок азыр үйдө отургандан үчүнбү, ушу карантин үчүнбү бир жаңы дем кире баштады да магачы, өзүмдүн билимимди башка адамдар менен бөлүшсөм дегенчи. Ошо Кудай буйрса дагы буду продолжать. Эч токтогуңузду айтмакмын. Буюрса ушу видеонун түбүнө ссылкага атайын калтырып коебуз. Сиздин Instagram баракчаңызды эгер кызыккандар болсо кирип окуп, айтинин багыттары жөнүндө дагы түшүнүк алсаңыз болот. Балким сизге ошо багыттардын бири аябай жагып калар деп айтмакмын. Жумуштан сырткары, апа болгондон сырткары дагы кандай нерселер менен алексиз? Акыркы мен угуп калгандарымдан бири бул карантин болду, аябай жаман эмеде отурабыз азыр, элдин баары дүйнө жүзү, особенно биздин мекен Кыргызстан оору убакта жашап жатат. Ошого поддержка болсун, биздеги медиктерибизге поддержка болсун деп фонд ачылды эле. Ошол жакта иш чараларыңыз кандай жүрүп жатат? Ошо биринчи коронавирус Кыргызстанда болду, чыкты дегенде аябай өкүнүчтүү сезимдер пайда болду. Анткени биз ошо Кыргызстанга кирбей кетсе экен деп аябай ойлонуп отурганбыз. Анткени Кыргызстандын мындайча айтканда баарыбыз билгендей эле аябай бедная страна. Анан ошого көп катуу түшүк тиет го Кыргыздын жарандарына деп аябай ойлонгонбуз. Анан ошентип эле Кыргызстанда коронавирус чыкты дегенде эле анан акча чогултуп керек дедик да. Биринчи ой менде ошо жумушсуз калган адамдарга акча, тамак аш менен жардам берсек деген ошондой ой келген да. Анан башка досторум, анан башка активисттер кошула башташты. Анан алар айта башташты, врачтарыбыз өтө кыйналып атат азыркы убакытта. Ошо врачтарыбызды биз колдошубуз керек биринчи убакыттан. Биринчи анткени врачтарыбыз эле ошо коронавируста өткөзө алат депчи, бизди ошодон сактай алат деп. Анан бат-баттан эле через знакомых өзүнүн тааныштары менен улам эле чоңоюп анан көп комьюнити болуп кетти. Анан бир кичине аранын ичинде эле акча чогултуп бир 20 миңдей акча Кыргызстанга жибердик. Ал акчадан Турцияда материал закупать этип, народный штаб биз баарыбыз менен иштей баштадык. Аны менен иштегенибиз дагы себеби биз страницасын көрүп, бул тааныштарыбызды көрүп, биз бул билген адамдар, булар деген государство менен эч кандай связи жок, буларга ишенсе болот деп анан чоң иштей баштадык да. Анан ошентип эле кыргыздарда кичине эле элбиз го, анан бири-бирибизди баарыбыз тааныйбыз. Бул тааныбаса аркы досторуң тааныйт. Ошентип эле анан бир чечимге келдик. Ошо народный штаб аябай жакшы штаб депчи, ишеничтүү штаб деп. Ошо Кудай буйрса, ошо народный штаб кийимдерди тигип, жанагы защитный кийимдерди тигип бере баштады. Биз 6000 маска Кытайдан закуп кылдык. Азыр Кыргызстанга келип калды окшойт. Ошо билбейм качан келерин. Бир аз
границалардан бир аз проблема болуп келе албай калды. И ошо азыр деле бир аз фандинг токтоп калды. Азыр бир 27 миң беле ошондой чогулду. Буюрса дагы жардам беребиз. Народный штабтагылар тилек, урмат менен биз тызык байланыштабыз. Бияктагы активисттер менен чогуу. Анан ушул коронавирус өтүп кетсе дагы биз кандай вклад кылабыз Кыргызстанга деп, анткени биз өзүбүздүн келечек адамдар, болочокторду жардам берип, өзүбүз менен кошо сүйрөп кетсек деп. Сүйрөгөндө жок, америкалап сүйрөбөй, мындай кандай бир информация берсе, кандай бир доступный информация берип, ошо Кыргызстанды чогуу көтөргөнгө аракет кылабыз деп, ошондой ойлор бар, ошондой максаттар бар. Салым кошкон адамдарыбыздын баары бул ошо билимге болсун дейбиз, көп жардамы. Азыр окууна, допустим, бир баланы бир 10 чакты кызды, аябай кандай десем, акчасы жок, необеспеченный үй бүлөдөгү кыйналып жаткандагылардын балдарын азыр бир курска окутуп койсок, жок дегенде 6 айлык курска 10 адамды. 6 айдан кийин ал 10 адам өзүнүн жашоонун өзү өптөп кете ала турган адам болуп калат да. Ал жардамды жөн эле финансовый түрүндө деле берип койсо болот, бирок ал 5 ашып кетсе ал акча жарым жылга жетет, 1 жылга жетет. Бирок баягы эле көйгөй кайра эле ошо проблема жылбайт да. Аябай туура айттыңыз. Биз ошондой масштабтагы жардамдарды колдосок деп ойлойм. Балыкчыга балыкты жегенди үйрөтпөй, балыкты кармаганды үйрөт дейт. Ошо буюрса ошондой ойлор бар. Максаттар чоң, бирок иштеш керек. Буюрса көрөбүз. Аябай жакшы ой максаттар бар экен. Буюрса сиз айткандай көрөбүз, баардыгы жакшы болот деп ишенем мен дагы. Анан акыркы суроолордун бири, сиз өзүңүз азыр бүтүрүүчү класста болгонуңузда өзүңүзгө кандай мындай совет берет элеңиз? Поступай в IT-технологии, если не в IT-технологии, поступай на дизайн деп айтат элем да. Анан окуй бер. Я бы сказала, образование превыше всего. Не отвлекайся и учись. Ошентип балдар 11 классты бүткөндөн кийин кайсы багатка барарын билишпейт. Анан көбүнчө эле арзаныраагын алышат да, кайсы университетке барсам, бул арзаныраак экен, ошол жерге барайын, ата-энемди кыйнабайын депчи. Бирок бул советке мен жөн эле балдарга эмес, ошо ата-энелерине да берет элем да, чтобы ставили образование детей превыше всяких тоев и превыше всяких других дел, которые там финансово коротконгоч. Вот, допустим, ты можешь потратить, там, я не знаю, $2000-3000 на один той, ты можешь дать такое же образование своему ребенку, который может тебе вложить еще больше в будущем. Ошон үчүн образование келгенде эч качан өзүңөрдөн аябагыла. Анткени образование — это вклад в будущее, и только вы можете этот вклад сделать, тои могут подождать. Туура айтасыз. Биздин эле примерде болду. Мен өзүм эле көрүп катташкан досторум арасында атасы убагында акыркы үйүн сатып баланы окутуп койгон экен. Ошо образованияга, ошо үйүм жок болуп калат эмес, баламдын потенциалы бар, мен ошону окутайын деп. Ошо акыркы квартирасын сатып окутуп, бирок ошо алган билими менен ошо бала азыр дүйнөнү дүңгүрөткөн бир чоң корпорациялардын биринде иштеп келип жатат да. Айылдан чыккан эле бала. Айылынан деп айтсам да болот да, чыккан бала. Бирок азыр ошентип дүйнөлүк аренадагы чоң компанияларда аябай, мындай айтканда, незаменимый работник болуп иштеп жатат. Ал ошо квартираны эми 100 эселеп, 1000 эселеп кайтара алат да. Ошондой примерди мен дагы ата-энелерге айтмакмын, ошону колдош керек. Эч качан билимге инвестиция кылгандан коркпош керек деп. Билимге инвестиция кылгандан качпаш керек. Сиз айткандай той, топур, башка нерсе токтоп тура алат да. Бирок убакыт өтө берет экен, жана билимди албаса жашоо өзгөрбөйт экен.
аябай туура. Анан дагы бир совет берет элем, бул өзүм эмес, может быть башкаларга, анткени бул мага көп деле тиешелүү болгон жок да. Анткени көп эле адамдар эл эмне дейт менен жашашат, эл эмне дейт, бирок ата энеси да ошол балдарын ойлош керек да. Менин тааныштарымдан, допустим, эмнеге сен образование алган жоксуң десе, ойлошот да, эл эмне дейт, мен кичүү бала болсом ата энемди карашым керек депчи. Образование алып кайра келип ата энеңерге жардам берсеңер болот. Мен кичүүмүн, мен үйдө калышым керек, мен айылда калышым керек, ушу мал багышым керек деп, өзүңөрдүн желанияңар болсо окуйт элем, мынтет элем деп, ошо эл эмне дейт менен жашабай, өзүңөрдүн максатыңар менен, өзүңөрдүн желанияңар менен жашасаңар, элдин баарынын жашоосу жеңилдейт деп ойлойм да. Жакшы кеңешиңиз бар экен. Анан да бир суроону кошуп кетейин, эстеп калдым. Эме деген суроону көп сурайт да менден. Азыр мен 4-3 класстамын. Мен высшее образование университетке барсамбы, же колледжге барсамбы, же 6 айлык курс 6 айлык эле курска барып, бир код үйрөнүп алып иштеп баштасамбы, кандай кеңеш берет элеңиз деп сурашат да. Аябай мындай татаал суроолордун бири мен үчүн дагычы. Бул кантип эми айтам мен высшее образование алба деп, же жөн эле курска бар деп. Сиз кантип ошондой адамдарга кеңеш берет элеңиз? Ошол адамдарга мен бир 20 жыл өйдө ойлонушуңар керек да. Силер бир 2-3 жыл ойлонбогула да. И мен азыр университетке барсам, мен 4-5 жыл окуйм, көп убакыт депчи. Эгер жашооңорду мындай по частям бөлүп койсоңор, ал деген аз убакыт. Азыр деле мен өзүмдүн бөбөктөрүмө айтып атам, 11-ди бүтүргүлө деп. Бирок алар 2 жыл кантип окуйм, мен деген колледжге барсам деген ойлор бар да. Же колледж болбосо тиги 2-3 айлык курстарга барсам деп. Эгер өзүңөрдүн будущеңердин бүт баарын ойлоп чыксаңар, высшее образование все равно важно. Я бы посоветовала, чтобы поступили, даже если это дистанционно, поступить в университет и параллельно по возможности обучаться на курсах, находить работу, работать, но параллельно получать высшее образование. Я говорю это на своем примере, потому что, как я сказала, что я хотела продвинуться в Фейсбуке, я хотела бы получить, но у них требования были, чтобы было высшее образование. Сиздин образованияңыз, высшее образование именно IT сферасында болсун дедиби, же любой высшее образование жарай бермекпи? Любое высшее образование жарай бермек. Любое высшее образование. Диплом. Это только для галочки, так сказать, да. Работе важно было, потому что я, как я думала и слышала, что перед тем, как давать промоушен, повышение по работе, они еще смотрят. Ты не можешь стать, допустим, директором или вице-президентом, если у тебя нет высшего образования. Все равно такалатта, эгер ошон үчүн эгер деген силер жөн эле мындай айтканда рядовой IT болом десеңер, высшее образование албай эле койгула. Рядовой IT боло аласыңар. Бирок үмүтүңөр чоң болсо, эгер вице-президент болом же директор болом же болбосо дагы чоң нерселерге болом десе, высшее образование академический жак менен кетем десе, профессор болом деп калса, ким билет 5-10 жылдан кийин эмне болуп кететчи? Бизге дагы профессорлор керек. Ооба, ошон үчүн не ограничивайтесь только на курсах. Образование, я думаю, что оно все равно важно. Аябай сонун кеңештериңиз менен бөлүштүңүз, Зарема. Аябай чоң рахмат сизге, ушундай аябай сонун маек куруп бергениңизге. Сага да чоң рахмат. Буюрса бир Кыргызстандагы өспүрүмдөргө бир свежий воздух берсек, мындайча айткандачы, ошо бизге чоң жетишкендик деп ойлойм.